Урматтуу мекендештер, менден сурашат да, мен капельница ала коеюнчу, капельница алсам эле жакшы болуп калам дей берет да. Анан мен ошон үчүн капельница бул эмне экенин түшүндүрүп коеюн деп чечтим да. Мына караңыздар, бул ушул адам кыйналганда куюла турган натрий хлор. Башкача атын физраствор дейт. 0,9% физраствор, 0,9% натрий хлор деп коет. А бул термостагы суу, буга бир аз туз кошуп койсоңуз, мына экөө бир эле нерсе. Бул муздак, а бул жылуу. Биз капельницаны качан куябыз? Капельницаны сиз 3 күн үйдө суу ичпей, эч кандай суюктук ичпей, эч кандай тердебестен, эч кандай аспирин ичпестен 3 күн сиз көгөрүп жата берген болсоңуз, ошондо сиздин кан тамырыңыздагы суюктуктар иштетилип, кан тамырдын ичиндеги баягы мен айткан эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер бири-бири менен жакын жайгашып калып туруп, кан коюланып кеткенде, биз кой ушул температурасы көтөрүлүп атат, энтигип атат, ушул кыйналып атат. Биз ушуну эртерээк тамырынан суу куя коелучу деп биз ушуну куябыз. Эми буга биз витамин С кошуп коебуз. Эми симптоматический жана патогенетический деп коет да. Ошо кандай симптом болсо, ошого жараша уколдорду кошуп коебуз. Оору сурап туруп анан бул мындай бул оору башталган турбайбы деп, ошо оорусуна жараша дагы кошо турган бир аз уколдорду кошуп коебуз да. Бул эми баягы эч адам суу ичпей, адам эч кандай суюктук ичпей, эч кандай шорпу ичпей, организмди кыйнап кан коюланып кеткенде куюла турган нерсе. А сиз мага келесиз. Мен эми дайым сиздерге айтып атам. Мен орто жана жеңил түрүндөгү ооруга жардам берип атам да. Сиз мага орто жана жеңил түрүндө келдиңиз. Даже орто түрүндөгү да келип эле, мен капельница ала коеюнчу. Кагылайын, мына сага капельница. Ал муну 1 литрликти ал дагы. Кааласаң буга имбир кош, каала лимон кош, кааласаң сода кош, кааласаң перекс кош, кааласаң куркума кош. Эмне бал кошосуңбу? Мына бул ысык. Бул тезирээк сиңет ашказанданчы. Эми бул барат. Бул эми баары бир бул химикат да. Бул колдо жасатылган химикат да. Андан көрө эң сонун термостагы кайнак суу болуп атпайбы? Эң сонун жаң бышырылган шорпо соосу болуп атпайбы? Шорпо болуп атпайбы? Мына тандагыла. Кайсыны аласыз? Сиз орто оорудуңуз, сиз жеңил оорудуңуз. Кайсысын тандайт элеңиз? Андан көрө тердей бериңиз. Эмне үчүн мен тердей эле безилдедим? Мындан көрө сиз мындан тезирээк тердейсиз. Биз искусственно тердетебиз. Анан кийин демилерди кошуп койсок, сиз искусственно тердейсиз. Эми бул да жакшы нерсе. Эми мындан көрө бул жакшы болуп атпайбы? Эң сонун тердейсиз, ысык ичесиз. Мына, бул эң сонун сизге кызмат.